майга будусар кылабыз деп болгон. Жаз качан майга бүтүрөсүң? Мартта. Март, май. Канча киши? 6-20. Хорошо, давай бүтүр. Задержка жокпу? Жок. Местный бюджеттен бе? Республиканский. Каржылоо жагы жакшы. Жакшыбы? Бирок ал мурун нолдон чыккан болчу да. Фундамент коюлуп, сваялар казылып. Свай менен эле ростовик бар болчу. -3төн биз улап кеттик. Ошол жылдын апрель айында. Давай бүтүрүңүз. Сапатын карагыла жакшыраак. Сокол этажынан биринчи этажга баштап индивидуальный проект болгон үчүн бир аз убакыт ортосунда спорт залы менен. Спорт зал ортосунда. Кароо свет менен козголмон жабылып. Üstünden söz verip turbaysın, Баары бир була көзүнчө болду. Информационный шок бар ортосунда. Бул курулуштун жалпы 625 орунду болду. Бул 2 кабаттан туруп, жана цокольный кабаты дагы болот. Ошол цокольный кабаты бул ошол менен биргеликте 3 кабатты деп айтсак болот. Бул индивидуальный проект, бул мектеп жана башка стандартный мектептерге окшобостон өзүнүн бир курулушу боюнча башкача курулуп жатат. Ичинде ошол өзүнүн столовойсу болот, өзүнүн спорт залы болот. Буюрса ошол бүтүшүнө мына жазга чыгып, ушу бүтүшүн күтүлүүдө. Шаарыбызда бүгүнкү күндө көп маселелер чечилип, негизинен ушу социалдык тармактагы маселелерди чечип, ошо өзүнүн мэрибиз Бактыбек Жеңишбекович дагы аябай катуу тапшырмаларды коюп, мэрия тарабынан көп жумуштар аткарылып жатат.